Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде биринчи бол программасы билимдүүгө дүйнө жарык ураны менен баштайбыз. Албетте биздин студияда билимдүү мугалимдерибиз жана билимдүү окуучулар отурушат. Демек, биз кимиси көбүрөөк билимдүү экенин сынамакчыбыз. Анда мен дароо биздин катышуучуларды тааныштырып өтөйүн. Оң жагымда отурган бул билим командасы номер 22 Мамакулуев атындагы орто мектебинен кыргыз тили жана адабияты мугалими Назгүл Бабатаева эжекебиз келип отурат. Өзүнүн окуучусу Зарина Тешебаева менен кош келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы эжеке? Маанай жакшы, шүгүр. Оюндан эмнени күтүп атасыз? Оюнда ийгилик күтүп атабыз. Албетте, анан атааңдаштарга дагы сөзсүз түрдө ийгилик каалайбыз. Албетте, эки командага тең ийгилик болсун. Зарина даярдандыкпы? Жеңебизби? Буюрса, эң сонун кылчалар болсун, келиңиздер. Ал эми илим командасынын курамын номер 16 Насиреддин Кайназаров атындагы орто мектебинин кыргыз тили адабияты мугалими Айткүл Туля кызы, өзүнүн окуучусу Айзат Келгенбаева менен келип отурат. Кош келипсиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу ушул долбоордун жалпы эле жамааты, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар, жалпыңыздар менен ушул бүгүнкү жакшы күндө жолугушуп жатканыбызга аябай кубанычтабыз. Сиздерге дагы, өзүбүзгө дагы ийгилик каалайбыз. Жакшы бир оюн куруп беребиз деген ойдобуз. Баракелде, кол чабуулар болсун. Айзат, толкунданбай элебизби? Жок. Жакшыбы баары? Жеңебизби? Даярдандыкпы негизи? Даярдандык. Азыраагы. Албетте, биз эки командага тең ийгиликтерди каалайбыз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Биринчи бол программасында 4 тур болмокчу. Мына ушул турда биз билимдүүлөрдү аныктамакчыбыз. Анда эмесе биринчи тур логикалык суроолор. Урматтуу достор, эреже дайымкыдай эле. Эгерде суроонун жообун билсеңиздер, коңгуроо кагасыздар. Эгерде коңгуроо какпай туруп жооп берип калсаңыздар, анда упай берилбей калат. Анда эки командага тең ийгилик. Биринчи суроо. Мен суумун жана сууда сүзөм. Бул эмне? Билим командасы. Муз. Муз. Айсберг. Азаматсыздар. Баракелде. Оюнубуздун алгачкы упайын билим командасы алып кетти. Кийинки суроо, илим командасы чамдайбыз. Келбе десең баары бир келип алат. Кетпе десең баары бир кетип калат. Бул эмне болду экен, Эмне деп ойлойсуздар? Келбе десең баары бир келип алат экен. Кетпе десең кетип калат экен. Илим командасы? Баракелде. Жооп туура. Кийинки суроо. Бул спортто атааңдашыңды жеңүүнүн эки негизги жолу бар. Биринчиси атааңдашты буттун таманынан башка денесинин калган жерин жерге тийгизүү керек экен. Таманынан башка жерин жерге тийгизиш керек экен. Экинчиси атааңдашын талаадан түртүп чыгаруу экен. Суроо. Сөз кайсы спорттун түрү жөнүндө болуп жатат? Билим командасы? Неме, сумба беле? Сумба, Азаматсыз, баракелде. Жооп туура. Кийинки суроо. Ар кайсы өлкөлөрдө ар кандай тамак ашка байланыштуу ишенимдер жана үрп-адаттар бар. Мисалы, ушундай салттардын бирине ылайык танзаниялыктарда балдарына таз болуп калбаш үчүн ушул азыкты жегенге тыюу салышат экен. Суроо, кайсы азыкты жегенге тыюу салышат? Жообуңуздар? Бул тукум, жумуртка. Жумуртка. Жооп туура. Бул суроону кайдан укканбыз эжеке? Жок, эми бул азык болгондо жумуртканын немесинде таз болуп калат деген неметкенбиз да, баягы сүртүп таз болуп калат деп атасың азыр, Сырткы түзүлүшү боюнча. Азаматсыздар мыкты. Кийинки суроо. Орто Азиянын кээ бир өлкөлөрүндө бул буюмду жаткызылган абалда колдонушат экен. Аны даярдоо үчүн койдун, эчкинин же төөнүн жүнүн да колдонсо болот. Суроо, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Илим командасы? Килем деп ойлойбуз, Жообуңуздар кабыл алынды. Сиздердин жооп? Бизде жибек жолу. Жибек жип, Туура жообу бул тандыр болуп эсептелет. Кийинки суроо. Чоң унаа айылга бара жаткан. Ал алдынан 4 унаа жолуктурду. Мен суроону толук окуп өтөйүн. Мейли, жооп бере берейинчи. Бир гана унаа айылга барат. Ал эми 4 унаа алдынан кезиккен үчүн алар башка жака кетет. Демек айылга бир гана унаа кетет. Бир унаа, баракелде, жооптор.
Унаа чоң унаа айылга бара жаткан. Ал алдынан 4 унаа жолуктурду. Суроо төмөндөдө болчу, ошондо айылга канча унаа бара жатат деп сиз буга чейин билген экенсиз, бул суроonu. Бул табышмакта эки достун кендиги бир, бирок ар дайым бири-бирине карама-каршы иштейт. Набайы болсо аларды чымчыкка, учтарын болсо куштун канаттарына окшоткон экен. Бул эмне болушу мүмкүн? Билим командасы. Кайчы деп ойлойбуз. Кайчы? Жооп тура. Ибн Сина бул нерсени акылды курч, тишти бекем кылат деп айткан экен, бирок аны ченем менен ичүү керек. Аны даярдоо үчүн папуастар жыгачты деңиз суусуна чулап коюп, андан кийин бир топ убакыт өткөн соң өрттөшкөн. Суроо, папуастар мындай жол менен эмнени алышкан? Менин оюмча бул тузду деп ойлоп атам. Себеби? Себеби биз туз менен тиш чайкайт биринчиде. Анан жанагы неме менен жанагы барбы папуас деген тиш щеткага окшогон. Ошол неметкенде туз составында туз бар. Ошол тишти бекемдейт деген нерсе бар да. Мен ооба. Туз бөлүнүп чыгат деген. Туз бөлүнүп чыгат, ачуу болуп турат ооба. Колчоолор болсун. Жооп туура. Илим командасы чамдайбыз. Жооп бергенге аракет кылалы. Кийинки суроо. Бул нерсе ар дайым көбөйөт, эч качан азайбайт. Кээ бирөөдө токтоп калат. Бул эмне? Илим командасы? Жаш. Жаш. Убакыт жаш. Кайсыга токтолобуз? Жаш кээ бирөөдө токтоп калат. Барекелде. Жооп туура. Бул албетте адамдын жашы болуп эсептелинет, э? Кийинки суроо. Балдан таттуу, бактадан жумшак. Билим командасы? Туура жооп. Азаматсыз. Уйкуну жактырабызбы? Мектепке кетип атканда уктап калбайбызбы, Зарина? Жок. Кечикпей барабыз, э? Кайсы сабактарды өзгөчө жакшы көрөбүз? Кыргыз тили жана адабияты. Эжекебиз жаныбызда болгон үчүн айтып атабызбы? Жок. Ушул тармак мага көбүрөөк жагат. Азаматсыз, мыкты. Окууларыңызга ийгилик каалайбыз. Айзат, кайсы сабактарды жактырасыз? Алгебра, э? Эжекебиз капа болуп калбайбы? Албетте, тамаша. Кайсы кесиптин ээси болгуңуз келет? Мугалим. Мугалим, э? Сонун, демек, мугалим болууну каалаган окуучу сөзсүз түрдө мектебинде кайсы бир мугалимди үлгү тутат экен. Бул статистикалык маалыматтар боюнча. Экинчи турубузда биз мугалимдерибиз жана окуучулар сандыктагы суроолорго жооп бермекчи. Сиздер 3 суроого алып жооп бересиздер. Сиздер 3 суроону, анда эмесе баштадык. Биринчи болуп билим командасы баштасын. Алыңыздар. Сиздер да калп даярданып турсаңыздар болот. Зарина, кайсы суроо келди, окуп коелучу? Номер 3 суроо. Кыргыз эли төргө эмнени илишкен? Эмне себептен? Ойлонобуз. Бир аз убакыт берилет. Убакыт бүттү, жообуңуздар. Биз төмөндөгүчө жоопко токтолдук. Тактап айта кете турган болсок, бизде азыркы 2 жооп болуп турат. Экөөсүн тең айтып көрсөк деген ойдобуз. Кыргыз эли негизи эле биз атка жакын элбиз, көчмөн калк болгондуктан, ошондуктан биз камчыны бардыгынан бийик койгон үчүн камчыны илген деп ойлоп атабыз. Ал эми дагы бир жооп болсо, бул кыргыздарда бойго жеткен кызым бар деген маанини бериш үчүн кыргыздар түлкүнүн терисин төргө илишкен. Ал эми уул балам бар дегенде кашкырдын терисин илишкен. Ушул эки жоопко токтолуп турабыз. Жообуңуздар жакшы, бирок боз үйдө элестете турган болсок, сөзсүз түрдө эр жак жана эпчи жак болот, э? Эр жакка ошол сиздер айткан камчыны илип коюшканда, ал демек төрдө эмес. Анда бизде экинчи жоопту кабыл алабыз. Түлкүнү деп ойлойсуздар. Тери негизи. Негизи эле тери. Тилекке каршы жообуңуздар туура эмес болуп калды. Туура жообу бул төргө туштук илинген экен. Эмне себептен төргө дегени бул сыйлуу адамдардын орду болгондуктан. Кезек илим командасына келип жетти. Биз алып бердик. Ооба, сиздер алып окуп туруңуздар. Карагай башы көктө, түбү жерде эң бийик нерсе ким үчүн? Тагыраак айтканда эмне үчүн? 3, 2, Эгер канаттуулар болсо бүркүт. негизи эле канаттуу үчүн да, э? Канаттуулар үчүн ушу. Кандай кылсак? Бир эле упай берейин, себеби толук эмес болуп калды. Кийинки суроо. Билим командасы. Экинчи суроо. Сөйкө эмне үчүн кызга белекке берилген? Эмне себептен?
кыз баласы кыргыз элинде кыздын кырчы ачуулу деген сыяктуу кыздарга арналган көптөгөн макалдарды эске алсак да болот. Кыз баласын кыргыз эли бийик туткан. Ошондуктан кыз баласы төрөлгөндөн кийин аларга сөйкө тагылган. Сөйкө дагы бул баалуу таштардан, баалуу заттардан жасалгандыктан кыздарга болгон урматсый, кыздарга болгон ишеним бир канча ата-энеси тарабынан аларга берилген белек болуп эсептелинет деп токтолдук. Барекелде, кол чабуулар болсун. Мыкты. Эмне үчүн сөйкө берилген? Жакшы ниет, кооздук жана бул кооздук сулуулук болгондон кийин жаркын келечектин ээси болсун деп. Азаматсыздар, 2 упай ыйгардык. Суроону алып даярданып турабыз. Сиздерге кандай суроо келди? Суроо: эң улуу байлык бул эмне? Бул эмне? Эң улуу байлык ден соолук деп ойлойм. Барекелде, кол чабуулар болсун. Азаматсыздар. Даярданып турабыз кийинки суроону алып. Билим командасы. 5-чи суроо: ала кийиз менен шырдактын айырмасы эмнеде? Бул кыргыздардын эзелтен колдонуп келген экотен буюмдары болуп эсептелинет. Бул ууздардын колунан чыккан буюмдар. Тактап айта турган болсок, ала кийиз бул боёксуз болгон жөн гана алдыга салынчу, мындайча айтканда жупуну түрүндө, ак кара жана кара түстө болот. Ак кара жана кара түстө өзү айтып тургандай эле ала кийиз болгон. Ал эми шырдак бул болсо бир аз кыйынчылык менен жасалып, ал шырылып, анан боек менен кошулуп, боелуп жана улуттук эмелер, оймолор түшүрүлгөн. Экөөнө тең түшүрүлөт, бирок шырдактын жасалуу жолунда бир аз кыйынчылык жана айырмачылык бар болуп эсептелет. Жасалышында. Азаматсыздар, толук кандуу дебесем дагы аябай жакындаштыңыздар. Ала кийизде сүрөттөр, символдор салттуу түрдө басылса, ал эми шырдакта булар жөрмөлөп кыркылып тигилет экен. Ким Зарина айткандай бир аз кыйынчылык болот. Демек, 2 упай ыйгарабыз. Кийинки суроо. Табияттын тилин кайсы эл жакшы түшүнөт? Табияттын тилин көчмөн эл, ошо тоолордо жүргөн элдер түшүнөт, кыргыз көчмөн эли түшүнөт деп. Дагы кандай жооп берсек болот? Кыргыз эли көптөгөн нерселерди аткарган десек болот, Мисалы, күнүмдүк турмушун тарыхка кайрыла турган болсок, түндүктүн эли бир нерсе, күнүмдүк турмушун кайсы бир өнөр менен өткөргөн. Түштүк эли дагы башка. Жообузду тактайлычы, мен бир аз жардам бергенге аракет кылып атам да. Табияттын тилин көчмөн эл туура түшүнөт, бирок алар көчүп конуп кете беришет. Эгерде биз илим жагынан карай турган болсок, бул жерде табияттын тилин кадимки илим изилдеген окумуштуулар түшүнүшү мүмкүн, көбүрөөк. Анан эгерде карапайым элдин арасын карай турган болсок, түштүк тергес жакшы түшүнөт дейм да. Себеби түштүктө биз кара жумушка, айылдагы дыйканчылыкка өтө басым жасайбыз. Барекелде, азаматсыздар. Дыйканчылык деген сөздү уккум келди эле. 2 упай ыйгарабыз. 6-чы суроо: келечекти кайсы жаштагы аялдар кийет дейт? Кайсы жаштагы аялдар? Болбосо кимдер деп деле атасак болот, Келечекти биздин чоң апаларыбыз кийет. Себеби алар кандай десем болот экен? Келечек мондай бир бийиктикти туюндурган, ошондуктан Кадыр барктуу, элдин арасында кадыр барктуу өзүнүн орду бар. Үй бүлөдө дагы баардык жагынан жетишкен чоң апаларыбыз кийген. барекелде, сиздерге 2 упай ыйгаралы. Бул албетте энелер жана чоң апалар кийишкен. Суроону алып дайындалып турабыз. Ал эми сиздерге кандай суроо келди? 4-чү суроо: эр жигиттин 3 куралы. Булар кандай куралдары? Биз төмөндөгүчө жоопко токтолдук. Эр жигит болгондуктан кыргыздарда көчмөн эл болобуз. Ар дайым жанына биздин оюбузча маки бычактар, биринчиси бычак дейбиз. Экинчиси эр жигиттин куралы бул камчы. Бул биздин канчалык дайыма атка жакын жан болгондуктан ар дайым жанында камчысы жүрөт деген ойдобуз. Ал эми бирөөсү Куралга келе жатты. Биз ат деп дагы токтолдук, бирок куралга келе жатат. Чак. Демек, жоңуздар бирөөсүн канжар, камчы, ат. Жылкы деп атасыздар, Туура жообу бул биринчиси комуз болуп эсептелинет экен, кийинки камчы, андан кийин сөз.
сөз. Булардын ичинен бирөөнү туура таптыңыздар, демек мен 1 упай чыгарайын. Кийинки илим командасы. Экинчи суроо. Макалды толуктагыла дейт. Карынын сөзү акылдын көзү. Жооп жок Карынын сөзү акыл деген токтогон. Жакындадыңыздар. Карынын сөзү касиет деген макалыбыз бар экен. Ооба. Кийинки суроону алып дайындалып туралы сиздерде. 5-чи суроо. Аялдар дайыма ала жүргөн, ордугуна ыраазы болуп, кайсыл же кандай учур болбосун, ал нерсенин пайдасы тийген. Аялдардын айта турган болсок, ордугуна ыраазы болуп көтөрүп жүргөн нерсеси 9 ай бою көтөргөн. Бул умуркай бала деп ойлойбуз. Баланын ар дайым энеге пайдасы тийип, кыйынчылык учурунда кайсыл учур болбосун, эне дегенде бардык эле адамдын жан дүйнөсүндө башкача сезимдер ойгонсо керек. Андыктан бул бала деп ойлойбуз. Албетте оюңуздарды сыйлайм. Мунун да болсо канчалык деңгээлде чындыгы бардыр, бирок бул буюм. Буюм болчу. Буюм болсо биз. Анда дагы бир неме чыкты менде. Чачпакты деп атам да, чачка тагып жүргөн. Аябай жакындадыңыздар да, бир аз ойлонолу. Чачпак оор болгон, дагы эмне оор болгон? Сөйкө. Чачпак. 3, 2, Чачына. 1. Туура жооп бул элечек экен. Элечекти баягы эле ойлодум да, бирок Чындыгында аябай оор болот, Ооба, башка аялдарга кешелериңиз деп ойлоп макул. Элечек колдогом. Айгүлдүн 5 кызы бар. Ар бир кыздын бирден агасы бар. Жалпысынан канча бала дейт? 5 кыздын агасы бир эле. Бир эле. Ошондо жалпы канча бар? 7. Бир эле агасы болот атса. Ооба. 5 кыз болот атса. 6. 6 болот, 5ке 1ди кошуп 7 кылып койбодукпу жеке. Ошондо Айгүлдү да эсептеп койдум. Айгүлдү да. жооп туура деп кабыл алалы. Сонун. Кийинки сиздерде. Ала тоодой бийик соодон 4 тарабынан суу агат. Ал буюмду кадырлап, мырза гана биле алат. Ки Мырза гана биле алат деп койчу. Бул кыргыздардын ар дайым туу туткан, кыргыздардын баш кийими, бул улуттук кийими, ак калпак деп ойлойбуз. Анткени бул мырзаларга гана тиешелүү болгон. 4 кыры жана 4 тарабынан агып жаткан сыяктуу, бул өзү сыпаттап аткандай эле ушул калпак деп ойлойбуз. Мыкты, эң сонун. Ак калпак күнү качан белгиленет бизде? 5 март. Баракелде, жооңуздар туура, кол чабуулар болсун. Акыл сандык менен сыр сандыктагы суроолорго толугу менен жооп берип бүттүк. Эки команда тең тийиштүү упайларга ээ болду. Ал эми эжекелер, сиздер сабак өтүп бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы фразеологизмдердин кепте колдонушу. Бул боюнча биз үйдөн, коомчулукта ар дайым эле колдонуп жүрөбүз. Бирок бул фразеологизм сөз экенин балким көпчүлүгүбүз байкабай жүргөндүрбүз. Мен азыр мектеп турмушунан алып сиздерге ортого суроо таштагым келип турат. Биринчиден суроо таштап алайын. Мектеп турмушунан гана жооп бересиздер. Кимдин жүрөгү шуудей түштү дейт. Мектепте кимдин жүрөгү шуудей түшүшү мүмкүн? Сабакта, мисалы, мугалим сабакка кирди, анан сизди көрүп, Окуучунун жүрөгү шуудей түштү. кандай окуучу? Тапшырма аткарбаган. Тапшырма аткарбаган окуучу, мугалимди көрүп коркуп кеткен. Жүрөгү шу деген бул коркуу деген, Анан кубанычы койуна батпай сүйүнгөн ким? Бул мугалим. Ошо жанагы жооптун да тескериси. Мугалим. Мугалим. Тескерисинче, мисалы, жалкуу эмен кубанычы койуна батпайды. Бул сүйүнүү дегенди түшүндүк. сүйүнүү. Ооба. Тапшырманы аткарып келген, 5 алган, жакшы окуган окуучу. Азаматсыздар. Анан арынын уйгундай ызылдаган булар кимдер? Окуучулар. Окуучулар, Өйдөдө өбөк, ылдыйда жөлөк ким? Мугалим. Мугалим балким Жол көрсөтүү. Мисалы, класс жетекчини же сабак берген мугалимди айтсак болот, Жакшы азаматсыздар. Демек, бул фразеологизмдерди биз ар дайым колдонуп жүрөт экенбиз. Бул фразеологизмдер эки жандан көп компоненттерден турат. Бул дегенибиз эки жандан ашык сөздөрдөн турат. Туруктуу, эч качан булар өзгөрүүгө учурабайт. Биз эркин жана туруктуу сөз айкашы деп кыргыз тилинде эки сөз айкашын билебиз, Эркиндер мисалы
өзгөрүүгө учурайт. Аны ар кандай кылып өзгөртсөк болот. Ал эми фразеологизм сөздөр булар эч кандай өзгөрүүгө учурабаган сөздөр. Биз ар дайым колдонуп жүрөбүз. Сиздерге дагы азыр сүрөттөрдү көрсөтөйүн. Мисалы сүрөттөрдөн бул сүрөттү көрүп эмнени байкап жатасыз? Төбө чачы тик турду. Маанисин кандай түшүнөбүз? Бул аябай ачуулануу, ызалануу, төбө чачы тик туруп, ызалануу болуп эсептелинет. Жок. Төбө чачы Төбө тик турду. чачы тапчы корку Төбө чачты мисалы бир нерсеге аябай таң калып, коркуп, ошондой учурда төбө чачты. Ал эми бул ат чабында казанасы. маанисин кандай? Бул жолго чыккан адам жолдо гүл азыгын Ат үстүндө тамактануу. Ат үстүндө тамактануу. Жакшы, өтө тез, Ал эми бул Ийне менен кудук казан. ийне менен кудук казгандай. Азаматсыздар. Демек, биздин туруктуу сөз айкаштарыбыз сүйлөмдөрдө дагы, кыргыз тилинде сүйлөмдөрдө бир гана сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат экен. Мисалы, кой оозунан чыгып албагандар келишти дей турган болсок, бул жерде сүйлөмдүн ээсин гана билдирип атат, Кой оозунан чыгып албаган деген кандай түшүнөбүз маанисин? Жоош, момун. Жоош, момун деген, Ал эми Ибрагим колунан көрү төгүлгөн уста дегенде дагы колунан көрү төгүлгөн деген бул аныктооштук бир гана сүйлөм мүчөсүн билдирип жатат. Бул жерде колунан көрү төгүлгөндөн маанисин кандай түшүнөбүз? Баарынан колунан баардыгы келген. Мурду балта кеспегендер, айланага көз кырын салды деген бүт баары ушундай бир эле эмнени билдирет экен? Маанини, анан бир эле сүйлөм мүчөсүн билдирет экен. Жакшы, бул жерде алдыңыздарга эле берейин, Сиздерге тапшырма катары, мисалы, сүйлөмдөрдүн маанисин туура келген фразеологизмдер менен туташтырабыз. Мисалы, мындай кылып, ссылка менен бириктирип коебуз. Эгерде убакыт болмосо, эки эле сүйлөмдү кылсаңыздар дагы жетиштүү болот окшойт. Биринчи сүйлөм бул таш жайнар менен ак бара. Туура белгилеңиздер. Башы огон тарапка бет алышып, кулак уккус, көз көргүс жака жортуп бараткандай сезилди деген туура, азаматсыздар. Экинчи, биздин элде ак төөнүн карды жарылган мезгилинде аш тойлор башталат, Азаматсыздар, ушуну менен бүгүнкү тема түшүнүктүү болду дейм барыңыздарга. Жакшы маалымат алдыңыздар деген үмүттөмүн жана эки сүйлөмдү сиздерге үйгө тапшырма кылып беремин. Саламатсыңарбы балдар? Саламатсызбы жеке? Маанайыңар кандай балдарым? Сонун. Азаматтар. Балдарым, силер менин жүрөгүмсүңөр. Силерге дайыма ачык асман, кең келечек каалаймын. Анда эмесе бүгүнкү сабакка даяр болсок, көңүлүңөрдү сабакка бурабыз. Бүгүн биз балдар этиштин чактары деген темада сабак өтөбүз. Балдар, кыргыз тилинде маани берүүчү 6 сөз түркүмү бар экенин силер буга чейин билесиңер, Кана, Зарина, атап койчу, кандай сөз түркүмдөрү бар эле маани берүүчү? Затоточ, сынаточ, санаточ, ататоч, этиш. Этиш. Азаматсыңар. Балдар, мен эмне кылып жатам? Бийлеп жатам. Мен эмне кылып жатам? Бийлеп жатам. Эмне кылды, эмне кылып жатат деген суроолорго жооп берген сөз түркүмүн эмне деп атайбыз? Этиш. Азаматсыңар. Этиштин чактары деген бул кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан мезгилге карата болгон мамилеси, грамматикалык категориясы бул этиштин чактары деп аталат. Этиштин кыргыз тилинде 3 чагы бар, балдар. 3 чагы бар. Биринчи чак бул учур чак. Экинчи чак өткөн чак. Üçüncü çak bu келер çak. Учур чак деп биз кыймыл аракеттин сүйлөп жаткан учурда болуп жатканын билдирген чак бул учур чак деп аталат. Мисалы, азыр биз эмне кылып жатабыз? Таймашып жатабыз. Биз биринчи бол теле долбоорунда отурабыз. Олтурабыз. Бул жерде эч сөз кайсы? Олтурабыз. Азаматсыңар. Олтурабыз. Кайсыл чакта болуп атат балдар? Учур чак. Учур чак.
Олтурабыз деген сөздүн уңгусун тапкачы. Олтур, Этис сөзгө балдар учур чакты. Этис сөзгө чакчыл мүчө уланып, а деген бул кандай мүчө эле? Сөз өзгөртүүчү. Сөз жасоочу. Чак мүчө, чак. Эме, чакчыл мүчө. Чакчыл мүчө. Андан кийин бул биз деген жак мүчө уланат. Түшүндүңөрбү балдар? Учур чакка этис сөзгө чакчыл мүчө, андан кийин жак мүчө уланып жасалат. Өткөн чак кыймыл аракеттин болуп өткөндүгүн билдирген чак. Биз мисалы Асема тоого барган. Бул жерде этис сөз барган, балдар. Азаматсыңар барган. Кайсыл мүчө аркылуу жасалып атат? Ган мүчөсү. Ган мүчөсү. Кайсыл мүчө жасалат экен? Жасайт экен? Ган мүчөсү. Ган мүчөсү, д мүчөсү, ыптыр мүчөсү, чу мүчөсү. Бул эчтин өткөн чагын жасоочу мүчөлөр. Түшүндүкпү балдар? Азаматсыңар. Ал эми келер чак кыймыл аракеттин келечекте болгондугун билдирүүчү чак. Мисалы, биз тоого эмне кылабыз? Чыгабыз. Азамат. Этис сөзгө чык деген этис сөзгө чакчылдыруу уюштуруучу а мүчө, андан кийин жак мүчөлөр уланып жасалат. Балдар, түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү болду. Азаматсыңар. Эми мен силерге суроо берип коеюн. Уңгу деп эмнени айтабыз? Уңгу деп ошо кандайдыр бир мүчө уланбай, бир гана сөздөн туруп, бир маани билдирген сөздөрдү айтабыз. Сөздүн маани берген бөлүгү деп аталат. Азаматсың кызым. Да бир суроо беребиз, эжеке. Ал эми мүчө деп эмнени айтабыз? Жана мүчөнүн кандай түрү бар? Биз деген кандай мүчө? Биз деген кандай мүчө? Көптүк сандын биринчи жагында биз. Сол ошондой. Ойлонобуз балдар. Мүчөнүн кандай түрлөрү бар эле? Жалпы жолунда. Сөз жасоочу жана өзгөртүүчү. Ой, азамат, сөз жасоочу жана сөз өзгөртүүчү мүчө. Биз деген сөз жасоочу мүчөбү же сөз өзгөртүүчү мүчөбү? Жасоочу. Жасоочу. Бир аз ойлонобуз. Олтурабыз. Анткени бул Сөз өзгөртүүчү гана. сөз өзгөртүүчү, анткени мунун уңгу түрү өзгөргөн жок. Жөн гана формасы өзгөрдү. Ооба. Биз деген бул сөз өзгөртүүчү мүчө. Сөз өзгөртүүчү мүчөлөрдү билебиз балдар. Лар мүчөсү, көптүк мүчөлөр, ошондой эле жөндөмө мүчөлөр, жак мүчөлөр, таандык мүчөлөр, булар жаңы сөз жасабайт. Булар сөз өзгөртүүчү гана мүчөлөр, балдар. Азаматсыңар балдар, үйгө тапшырма силерге эчтин 3 жагына сүйлөм түзүп келесиңер. Түшүнүктүү болдубу? Ой, азаматтар. Жеке ыраазычылык билдиребиз. Убактыңыз дагы соңуна келип жетти. Үйсүз болуп калды. Жакшы. Эжекебизге 2 упай берели. Албетте түшүнүктүү, мыкты кылып өтүп берди. Суроолоруңузга канчалык деңгээлде жооп бере алышты? Канча упай бересиз? Суроолорума жакшы деңгээлде жооп беришти. 2 упай берем. Баракелде. Кочолор болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 3-чү турубузду дагы аяктадык. Ал эми 4-чү турда бизде предметтик суроолор күтмөкчү. Эреже жогорудагыдай эле, эгерде суроонун жообун билсек, коңгуроо кагабыз, андан кийин жооп беребиз. Баштадык. Биринчи суроо. Галактикалардын кеңейиши кандайча аныкталган? 3, 2, 1. Жооп жок, туура жообу Хаббл мыйзамы аркылуу ал галактикалардын бири-биринен алыстап жатканын көрсөткөн экен. Кийинки суроо химиядан. Көңүл бөлүңүздөр. pH шкаласы эмнени көрсөтөт? Билим командасы. Алардын валенттүүлүгүн, анткени валенттүүлүктү белгилөөдө P, S менен белгиленет. Аларга бош орбиталдар, химиялык элементтерди жазууда алардын валенттүүлүгүн текшерүүдө жазылат. Алардын бош орбиталдарына химиялык реакция жүргөн учурда башка жактан келип, башка химиялык реакциянын орбиталдары жайгашууга болот деген ошондой жооп.
Жоңуздар кабыл алынды, бирок бул жакта туура жообу заттын кычкылдык же шелочтук деңгээлин көргөзөт экен. Кийинки суроо. Коңгуроо кактыңыздарбы? Каккан жокпуз, э? Кийинки суроо. Ньютондун 3-чү закону кандай? Ньютондун 3-чү закону. Убакыт бүттү. Билим командасы жооп барбы? Туура жообун айта берейин, э? Айтып көрөлү. Биз тартылуу күчү. Күч. Туура жообу Сүрүлүү. тартылуу. Мен туура жообун окуп коеюн. Ар бир аракетке тең жана карама-каршы аракет болот экен. Кийинки суроо. ДНК молекуласынын негизги функциясы кандай? Маалыматты алып жүрүү. ДНК. Генетикалык генетикалык маалыматтарды маалымат азаматсыздар. Жооп туура. Кийинки суроо. Манас эпосу кайсы тарыхый окуяларга негизделген? Билим командасы. Согуш деймиз. Тарыхый окуя деп атасыңбы? Манас эпосу кайсы тарыхый окуяларга негизделген? Байыркы тарыхый окуялар. Тарыхый окуя. Биздин заманга чейинки тарыхый окуялар деп. Так жообуңуздар. Туура жообу Кыргыз элинин Кытай, Калмак жана башка элдер менен болгон күрөшү. Ошол согуш. Кийинки Ацтек цивилизациясынын борбору кайсы шаар болгон? Туура жообу бул Теночтитлан деген экен. Азыркы Мехико ушундай аталат экен. Социализация процесси кандайча жүрөт? Процесси кандайча жүрөт? Процесси кандайча жүрөт ол? Туура жообу барбы жооп? Өнүгөт да. Ылдыйдан гана жогору карай өнүгөт. Өнүгүү процесси менен жүрөт. Туура жообу адам коомдун мүчөсү болуп калыптанат, коомдук нормаларды өздөштүрүшөт экен. Кийинки суроо. Манас эпосунун негизги каармандары кимдер? Билим командасы. Макул жооп берет. Манас Семетей Фетик. Азаматсыздар. Туура жооп. Кийинки суроо. Кыргыз элинин кайсы гүлөрү белгилүү? Билим командасы. Машботой. Дагы күйдүмчок. Билим жокпу? Машботой бар. Машботой. Дагы эле жок токтоп. Ойлонуп калыппыз. Минкиял. Минкиял деле белгилүү десек болот. Өтө эмес бирок. Минкиял, Машботой. Дагы кайсы бар эле? Дагы көптөгөн күйлөрүбүз бар, мисалы Камбаркан, Камбаркан, жана башка сыяктуу. Сиздерге бир упай бере берели. Кийинки суроо. Жайкы кеч сүйлөмүнүн түрүн аныктаңыз. Жайкы кеч сүйлөмдүрү атамасы бар. Баракелде. Жооп туура. Эжеке коңгуроо какпай жооп берип атабыз. Кагып койдум мен жооп. Биз ушинтип 4 туруубузду тең жыйынтыктап алдык. Катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мен жыйынтыкты чыгара берейин, ага чейин сиздерге сөздү узатайын. Улуу эжеке, сиз экенсиз, Назгүл эжеке. Бүгүнкү сынак боюнча айтып өтсөңүз таймаш жөнүндө эмнелерди ала алдыңыз, балким кемчиликтер болсо, артыкчылыктар болсо да белгилеп өтсөңүз болот. Биринчиден силерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бул сынактан биз көптөгөн жакшы нерселерди билдик. Дагы билимибизди мындан ары арттырганга өзүбүздү аракет кылабыз. Достуна тааныбаган мугалимдер менен тааныштык, окуучуларыбыз менен болгон мамилебизди чыңдап отурабыз дагы бир жолу. Ушундай көрсөтүүлөрдү байма-бай бергиле, силердин ишиңерге дагы чоң ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат эжеке, катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Зарина оюн тууралуу айтып өтчү. Оюн жогорку деңгээлде жана кызыктуу өттү. Бул оюн элибизде ушундай логикалык суроолор менен байыган, жаштарды өнүгүүгө тарбиялаган оюндардын көп болуусун тилейбиз. Жана келечекте мындай логикасы жогору болгон жаштар, бизге окшогон окуучулар тарбияланып, мындай эфирлерге чыгып жатканына биз аябай ыраазыбыз. Элтер илим билим телеканалынын
жалпы жамаатына терең ыраазычылык билдиребиз жана сизге терең ыраазычылык. Барекелде, кол чабуулар болсун. Заринага ыраазычылык билдиребиз. Биз дагы сөзсүз түрдө ишиңиздерге ийгилик, окууларыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Сөз кезеги Айткүл эжекеде болсун. Бүгүнкү таймаштан эмнелерди ала алдыңыз жана кемчиликтер, артыкчылыктар болсо да биз кабыл алабыз. Рахмат. Биз бул таймашта билгенибизди үйрөттүк, билбегенибизди үйрөндүк деп айтам. Жана эжеке айткандай эле достук, дос таптык, көптөгөн жакшы нерселерди алдык. Бүгүнкү күндө алдыга дагы бир кадам жогору теткичке чыктык деп ойлойм. Албетте бул жерде сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле биз билбегенибизди үйрөнгөн катышуучуларга, үйрөткөн катышуучуларга терең ыраазычылык билдиребиз. Анан жалпы эле телекөрүүчүлөргө айта турган нерсе, бул телекөрүүнү ар дайым көрүңүздөр, себеби бул сиздердин өнүгүүңүздөргө чоң салым кошот деген ишеничтебиз. Барекелде, кол чабуулар болсун. Айзат, бүгүнкү таймаш жактыбы? Ооба, аябай жакшы болду. Бүгүнкү таймаштан алганым дагы да көбүрөөк даярданып шамдагай болуу талап кылынат экен. Бул таймашты мурда көрчүмүн, бирок аябай маани берген эмес экенин. Мындан кийин дагы көрүүчүлөргө сунуштайм. Көрүңүздөр. Бизди чакырганыңыздарга рахмат. Ушундай айыл жергесинен дагы чакырып үйрөтүп отурганыңыздарга чоң рахмат айтам. Ошо. Эң сонун Азаматсың, кол чабуулар болсун. Айзаттын сөзү дагы кол чабууга татыктуу болду десем болот. Албетте сиздердин да ишиңиздерге ийгилик, окууларыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи болуп программасынын бүгүнкү катышуучулары бул Насириддин Кайназаров атындагы мектеп жана Мамакулуев атындагы мектеп болду. Албетте бул Өзгөн районундагы. Дагы бир ирет катышып бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми мен болсо жалпы упайды жаңыртып өтөйүн. 19 упайга илим командасы ээ болду. Кол чабуулар болсун. Ал эми 30 упайга билим командасы ээ болду. Биз албетте Назгүл эжеке менен Заринаны кийинки турларда күтмөкчүбүз. Дагы да болсо мыкты даярданып келесиздер деген ишеничтебиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз болсо биринчи болуп программасынын бүгүнкү эфирин гана жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар.